Москвадан келген Россельхознадзордун инспекторлору Кыргызстандагы сүт азыктарын экспорттогон ишканаларды текшерип кетти. Анын алдында Орусиянын көзөмөл органдары Кыргызстан экспорттогон сүт азыктарын ветеринардык талаптарга жооп бербейт деп доомат койгон эле. Ага чейин балыктын, колбасанын сапатына дагы дооматтар коюлуп, ветеринардык көзөмөл жакшы болбой жатканы сынга алынган. Орус адистери адал азык деп сатыкка чыккан колбасалардан чочкунун эти табылганын билдиришкен. Ошондон кийин Кыргызстандын ветеринардык кызматынын жетекчиси Москвага барып сүйлөшүп да келди. Негизинен эле жанагы Евразиялык биримдиктин талаптарын аткаруу боюнча сөз болду. Андан тышкары жанагы лабораториялык изилдөөлөр, диагностикалык тамак ашкозуна болгон талаптар боюнча кенен сүйлөштүк. Ошол 1 сааттан ашык сүйлөшкөн учурубузда негизи эле биз кыргыз тарап Кыргызстандагы эпизодиялык абал, ушул жанагы эң эле коркунучтуу оорулардан Кыргызстандын кандай абалда экенин мен толук кандуу айтып бердим. Андан тышкары ушул үчүнчү мамлекеттерге Кыргызстандан чыгып аткан продукциялар боюнча да кенен сөз болду. Орус тараптын Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктарга болгон удаа текшерүүлөрүн атайын тоскоолдук. Саясий чечим дегендер да жок эмес. Айрым адистер муну табигый көрүнүш, тескерисинче текшерүүлөрдөн татыктуу өтүү аркылуу абалды жакшы жакка өзгөртүү керектигин айтууда. Келбей койгуп, анан бизге киргизбей койсо ошондой жаман. Ошон үчүн алар келип атканда, менче ойлоп атам, бул жакшы иш болуп атат деп караштырып туруп, ошолор менен бирге иштешип, түшүндүрүп, алыш керек деп. Ойлоп атам, бул Россиянын алардын текшерүүчү ветеринардык кызматкерлер келип, биздин сапатты көрүп алып аткандары бул алардын кызыктуулугу. Өзүлөрдүн мекемесине, өзүлөрдүн мамлекетине биздин сүт азыктар кирип атканын билдирмеси да көрүнүшү. Кыргызстан өзү өндүргөн сүт азыктарынын дээрлик жарымын гана керектейт. Артканынын көп бөлүгү Орусияга сатылат. Ошондуктан да Москвадан 7 инспектор келип, сүт азыктарын экспорттогон ишканаларды көрүп текшерип кетти. Ал эми балыкка келсек, бул жакта экспорт акыркы 4 жыл ичинде 5 эсеге өстү. Ошол биздин реестрде 35 балык чарбасы болсо, Кыргызстанда бүгүнкү күндө балык чарбаларынын саны 500дөн ашып кетти да 1000ге жакын болуп кетти. Мана ошол Россияга, Казакстандага атайын чарбасы жок болгондон кийин, же каттоодон өтпөгөндөн кийин алар продукциясын бере албайт. Ошо бир чарбадан биз аныктадык, ошол башка балык чарбалардан алып туруп анан өзүнүн объемине кошуп саткан. Ошолор дарылаган антибиотик менен балыктар былтыр ооругандан. Анан ошонун жанагы антибиотиктердин остаточный количествосу чыкканда. Азыр кыргыз өкмөтү балык чарбаларын каттоого алып, алардын экспортуна шарт түзүү аракетин көрүүдө. Ошондуктан ушул эле максатта Айыл чарба министри келерки аптада Москвага жөнөгөн жатат.